мурдагыдай түрктөштүрүү жок, биздин программалар министрликтен бекиген агай деп айтып калат. Анан мен эми аралап көрбөгөндөн кийин тигиндей мындай деп айтыш кыйын. Анан эми буну саясатташтырбаш да керек да, муну саясатташтырбаш керек. Бирок булардын бүткөн балдар мына ошондо 93, 94, 95 5 класты бүткөн балдар болсо 12-13 жаштарда ошондо 84-жылкы балдар болот да. 94, 04, азыр 40-ка жакындап калды да, 40-тын тегерегинде балдар. Булар бийликтин бардык тепкичтерине жетти уже. Бийликтин бардык тепкичтеринде. Мен аны кайдан билдим? Ошол 15-жылы Себат мектеби жөнүндө, Орхондун жанагы сөзү жөнүндө айтсам, тим эле арыдай болуп болуп калышкан да. Бүт бар, сиз билбейсиз, сиз эскисиз, сиз советтиксиз деген бул натыйжа берип атпайбы? Кыргызстанда Себатты алмаштыра турган мектеп жок дегендей мындай деп. Булар таптакыр башкача көз караштагы балдар болуп калган да. Анан дагы бир армандуу ой келет да. Буларды биз башка бир чет жактык мектептер менен эмес, өзүбүздүн улуттук уңгудагы негизделген мектептер менен алмаштырышыбыз керек да. Ошондой болуп мыкты мектептер салыныш керек. Жана биздин чоң бизнесмендер каржылаган мыкты мектептер пайда болуш керек да. Мына быйыл эме ачылбадыбы, жана Газпромдун мектеби. Ал да ушул келечекте муундарга болгон эме жанагындай жарыш да. Азыр Кытайдын мен билгенден каржылоосу менен мындай каржылооганда кандай класстарды оңдоп, Кытай класстарды ачып берип, бир шаарда эле бир 5-6 мектеби бар. Мектеп бар да, ошо Кытай класстарды ачкан. Кошумча сабак берип, кошумча эме кылган. Алар аны каржылап турган ошондой мектептерди. Ал жерде А, Б деңгээлдеги билип бүтүшөт 11 класстары Кытай тилин. Көрдүңбү? Мисалы үчүн университетте 2-3 курстун балдарынын деңгээлинде бүтүп чыгышат да. Демек алар келечекте Кытай тарапка бурулат. Кытайдын жогорку окуу жайларынан окуйт. Себатты дагы мен ойлойм, менин оюмча, булар мына 15-жылкы, 16-жылга чейинки Себаттан окуган балдар, булар таптакыр башкача көз карашта. Булардыга мындай бир туруштук берип, булардын көз карашына мындай бир альтернативаны ойлорду айта турган бул 16-жылдан кийин Түркияда окуган балдар да. Ошол балдар гана, азыр эми балдар көп да, ал жерде мына биздин окуп бүтүп кеткен, мен өзүмдүн студенттерим окуп жүрөт. Ошолор гана Себаттын ичинен билет. Ошо Түркиядагы булгаларга болгон мамилени ичинен билет. Ошолор бул жерде кайнаган балдарга мындай бир альтернативалуу ойлорду айтышы мүмкүн да. Ошолор гана оңдошу мүмкүн. Менин пикир келишпестиктер бул ошол социалдык баракчаларда гана болду да. Социалдык баракчаларда мен азыр силерге айтып аткан ойлордун айрымдарын жазам, ачык. Анан алар мени төбө астыга алып басып калышат. Болбой айрым мындай пикирлерди айтам, болбой басып калышат, ошондой эле да. Айтып атпадым, жана айтпадым да. Сиз советтиксиз, сиз эскисиз, сиз бул мектептердин маанисин түшүнбөйсүз. Булар мынанча медалды утуп келип атпайбы? Медалды жанагындай утуш керек болчу булар. 11 отличниктин эң отличнигин алып аткан булар бир жылда 2-ден 3 медаль албастан бир жылда 30-40 медаль алыш керек болчу. Андай жок да. Советтик мектептер айтып атпаймынбы? 2 менен 3 менен окуган балдар менен чоң окутуп туруп эле олимпиаданын чемпиондорун чыгарчу да. Демек бунун методикасы башка. Сабак берүүнүн методикасы буларда таптакыр башка. Мен эми аны ичине киргенимде ал булардын ыкмаларын, усулдарын талдап берет элем. Азыр алар менен мамилеңиз кандай? Азыр булар менен илгери да мамилем болгон эмес, ошо соцжелелерде гана. Азыр да мамилем жок булар. Сизге кандай мамиле жасап атышат? Жооп кайтарганда? Жооп кайтарганда жанагынтип айтат да. Сиз эми эскисиз, сиздин көз карашыңыз бүткөн, сиз оңолбойсуз, сиз советтик болуп калгансыз деп. Өздөрү бир жактуу жана сенек болуп калгандар менен иш жок. Кеңеш берет элеңиз? Мындай да эми бул жерде бир нерсе десең эле Түркиянын идеологиясын менен колдоп атасыңар, тигиндей мындай деген жүйөлөрдү келтире башташат да. Бирок карабайлыбы? Себатты азербайжандар жапты. Казактар мурда эле жаап салган. Өзбектер башынан жапкан муну. Анан кийин бизде эмне үчүн болуп буга чейин келди? Себеби биз буларга альтернативалуу билим бере турган билим мекемелерин кура албай атабыз да, мектептерди. Мына биринчи каралгач бул мына Газпромдун мектеби.
Ушуну бул да эми орустун мектеби болуп атпайбы? Орусча болуп атпайбы? Бүт орусча, кыргызча ал жерде сабак берген Кудай билет. Ушул сыяктуу мыкты сыртынан көрүнүшү дагы ичинен да эң мыкты мугалимдерди топтогон мектептерди биз өзүбүз улуттук уңгусу менен пайдубалы менен курушубуз керек да. Кептин баары ошону кура албай атканыбыздан болуп атат да. Эмне үчүн булар мурда биз бакубат кезде кирген жок? Себеби кире албайт болчу ал учурда. Биздин өзүбүздүн мектептер айтып атпаймынбы жана Терешкова, биздин Кара Суу интернаты, Шакаптар интернатынын жанында булар шооношпойт чынында. Эгер ошол учурда деңгээлдер менен Себаттын мектебин эме кылсак, Шакаптар менен Кара Суу, Терешкованын жанында булар шооношпойт. Бардык параметрлер менен. Жана жогорку окуу жайларга тапшыруу пайызы боюнча алганда дагы, балдардын жалпы деңгээли боюнча алганда дагы таптакыр тең келбейт. Ошондой мектептерибиз жок болуп атпайбы? Ошон үчүн вакуум болуп калган үчүн келип орноп калышты булар. Агай жогоруда айтып өттүңүз. Эме Нарындагы Чыкалык мектеби. Азыр алар 40 жаштан өтүп калды. 40 тегереби булар. Сиз ошолордун көп жогорку кызматтарда иштеп атышат булар. Басма сөздө да мына Азаттыкта отурушат, билесиң. Отурушпайбы Азаттыкта? Анан ушулардын Кыргызстанга кызмат кылган мекенчилик сапатты сиз байкай алдыңызбы ушул жигиттерден? Эми муну айтыш кыйын эми муну бир мындай экстремальный кырдаал болуп гана булардын мекенчилиги байкалбаса, булардын баардыгы эми азыр айтсаң дагы ызылдашат. Ичинде да булардын баардыгы. Бүт баарысы ичинде. Анан өздөрүнө жөнүндө жанагы айтып атпаймынбы, Себат жөнүндө сөз айтканда аарыдай болуп ызылдашканына караганда булардын ичи башка таптакыр болушу мүмкүн да. Так эми тигиндей мындай деп айтыш буларга ошондой бир экстремальный кырдаал керек, ошондо билинет булардын эмне экендиги, ким экендиги. Анан агай сиз өмүр